Негизи жоолук салуунун түрү өтө көп. Бул болсо ар бир адамдын, ар бир аял затынын бетинин түзүлүшүнө жана өзү каалаган моделге жараша болот. Мисалы, бул кыздын бетин ала турган болсок, бул кыздын бети 6 түрдө болот. Ромбообразныйга кирет жана бул жер болсо экинчи түрү көп айымдар бул башынын арт жагын макушка деп коет. Макушка тарабын өйдө көтөргөндү каалашат, бирок бул айым анчалык көтөрүүнү каалабагандыгы үчүн атайын ушул түрүн көргөзүүнү чечтим сиздерге. Бул абалда өйдө көтөрүп салсак болот. Эгерде убактысы аз болсо, анда мындай кылып таштап койсо болот. Ал эми мындай шарфтын түрлөрүн, чекесинде жылтырак болгондорду бул моделибизге окшош чекеси чыгып турган кыздарга жакшы жарашат. Төбөсүн ачык кылып туруп салуу. Беттен 6 түрү болот дебедимби? Ошонун чекеси, бул кыздыкындай болбогон, чекеси жалпак болгон же болбосо өтө алыс болгондорго жакшы жараша бербейт. Ошон үчүн бул моделде бетинин өзгөчөлүгүнө, ошол болгон өзгөчөлүгүнө жараша салынган айымдар үчүн жакшы болот. Муну болсо той-пойлорго барганда өзгөчө кылып салынам деген айымдар үчүн.
Айымдардын сулуулугуна сулуулук кошкон жолукту салынуу ар бир мусулман айымдын милдети. Аны жогорудагыдай кылып түрлөп салынуу айымдын ажарын ачат. Ушул убакытка чейин жолукту кантип салынам деп ойлонуп келген болсоңуз, мына ушул сюжет сизге жардам берди деген ишеничтебиз.